Эми келиңиздер, бизге заказ түшүп калды дейли. Мисалы үчүн идиш жууган средствонун кара түсүн таап берчи деп айтып калды. Артикулун билбейт экен, жөн эле сүрөтүн кетирип коет кээ бирөө. Ошондо эмне кылабыз биз? Мынакей категориялар ушул жерде бөлүнгөн. Товары дегенди бассак, биздин продукциялар ушинтип категорияга бөлүнгөн. Мисалы, уход боюнча бул жактан кремдерди, гигиеналык каражаттарды тапсаңыздар болот. Макияж деген бөлүмдөн сулуулай турган каражаттарды тапсаңыздар болот. Мода деген бөлүктөн жалаң кийимдерчи аксессуарлар тапсаңыздар болот. Парфюмерия деген бөлүктөн жыттарды, ошондой эле парфюмерная гель для душалар дагы ушул жакта. Андан кийинкиси дом, ошол үйгө тиешелүү продукциялар, үйдү жууп тазалоочу каражаттар, андан сырткары идиш аяктар, ашкана буюмдары, ушулардын баардыгы мына дом деген категорияда. Ден соолук категориясында биздин ден соолукка керектүү продукциялар, биздин туура азыктануубузга жардам берүүчү продукциялар, ошол эле учурда ортопедиялык продукциялар, массаж жасоочу, уукалоочу продукциялардын баардыгын ушул жактан табабыз. Ал эми бизнес бөлүгүнөн бул жерден биз пакеттерди, жанагы пробниктерди жана башка биздин бизнеске керектүү нерселерди ушул жерден тапсак болот. Ал эми подарка бөлүмүндө мурда коробочный подаркалар бар болчу, азыр андай жок болгондуктан бул жерде карабай деле койсоңуздар болот. Эми жанагындай идиш жууган средствонун кара түсү десе, биз ушул ал үйгө керек, үйдүн каражаты болгондуктан ушу дом дегенге киребиз. Товары для кухни дегенге киребиз. Бул жерден посуда, бул посуданыкы болот. Так. Средство для мытья посуды деп турат. Мына ушул жерден биз идиш жууган средствонун мисалы кара түсүн таап алабыз дагы. Бул жерден ушуну басып биз салып коебуз корзинага. Дагы мисалы үчүн айталык, гель для душа, парфюмерная гель для душа, атыр жыттанган гель для душа барбы десе, бизде аны эки жактан тапсак болот. Бул жактан да, бул жактан да. Мисалы уходко барабыз дагы. Бул жерден гигиена дегенди басып, для души ванна дегенди басасыз дагы. Мынакей гель для душа дегенди тандайбыз. Ушул жерде мынакей парфюмерная гель для душалар бар. Мисалы мынтип салып койсок болот. Ушул эле нерсени парфюмерия деген жактан дагы мурда чыкчы, азыр чыгабы карап көрөлүк. Так, мынакей гель для душа деп турат. Бул жактан дагы биз ошону таап алсак болот. Мынакей мынтип тележканы басып койсок, биздин корзинабызга түшүп калат. Мынакей корзинаны басып биз текшерип алабыз, точно түштүбү деп. Демек, сиздер категориясы менен продукцияны издегенде ушул жерде товары деген жерди басып, анан ошол бөлүм боюнча издесеңиздер болот. Бул жактан ден соолук боюнча керектүү продукцияларды карасаңыздар болот.